Днепродагы Мечникова хастаханасында Донбасста арби әрекетлерінің иштиракчылары эле колганларының коранталары үчүн саглык күнү кечирилди. Тибби бакууга 60-тан зияда инсан келди. О кадар да эким акцияга кошулду. Олар арасында кардиологлар, неврологлар, көз экимлери ve башка мутахассислар. Саралар олмасын деп әрбір хастанын янына тибби университет талебелери коюлду. Более саглык күнлери Мечников хастаханасында 3 айда кечирилди. Айтканларына көрө, хасталарынын чокусу мында артык олган эди. Шында эсе оларга тибби бакуу ve реабилитация керек. Не потрібно. Сырада беклеп айры мутихасларга келмек үчүн вакыт жоймак керекмей. Мында бирден эписи мутихастан кечмек мүмкүн. Мен билесем, бу эписи балалар үчүн пек оңайтылы. Вони одержали поранення. Олар хастаханеде тедавиленмей жекке яралан алды. Ve бүгүн Мечников адына хастаханенын эн жакшы экимлери, хастаханемизде олган эн жакшы техника олар үчүн чыгыша. Бу балалардын келечеги олмасы үчүн элимизден келгени япажакмыз.